бала тарбиялоо оңой эмес. Баланын калыптануусундагы маанилүү учурларды көз жаздымда калтырбай багуу ата-эненин талыкпаган эмгегин жана камкордугун талап кылуучу милдети. Бирок айрым учурларда баланын жөнөкөй суроолоруна жооп табуу дагы чоң кыйынчылык жаратат. Ата, мен качан садикке барам? Бул суроо Кыргызстандагы миллиондогон ата-энелерди тынчсыздандырат. Өлкөбүздөгү бакчалар толуп калган. Эмесе сандарга көңүл буралы. Мектепке чейинки билим берүү балдардын келечектеги өнүгүүсүнүн негизи болуп саналат. Андыктан коңшу өлкөлөрдө бул маселеге өзгөчө көңүл бурулат. Ошол эле учурда Кыргызстанда мектепке чейинки билим берүү балдардын 24%-ын гана камтыйт. Башкача айтканда, өлкөбүздөгү 1 миллион баланын ичинен 740 миң бала бакчага бара албайт. Статистика өкүнүчтүү болгону менен чечим бар. Бала бакчаны көбүрөөк балдар үчүн жеткиликтүү кылуунун жөнөкөй, бирок натыйжалуу жолу бар. Биз уктоочу бөлмөлөрдүн форматын өзгөртүүнү, анын эмеректерин алмаштыруу менен балдарга көбүрөөк орун түзүүнү сунуштайбыз. Биз бул чечимди пилоттук долбоорубуздун алкагында баш калабыздагы конуштардын бириндеги муниципалдык бала бакчанын бөлмөлөрүн оңдоп түзөө аркылуу кезекте турган 180 балага орун түзүп бере алдык. Бул чечимдин пайдалуулугунун далили болгон негизги аргументтердин бири экономикалык кирешелүүлүгү. Жаңы бала бакча курууда бир баланын ордун түзүүгө бюджеттен 500 миң сом сарпталат. Ал эми ошол эле бөлмөнү трансформациялоо үчүн болгону 14 миң сом сарпталып, 36 эсе арзанга турат. Негизги максатыбыз балдарыбыздын бактылуу келечеги. Ушул проектиге чоң рахматымды, ыраазычылыгымды айтам. Мындан ары мен иштей алам, баламды ишенип бала бакчага алып келе алам. Сонун мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат буйруса. Карагылачы, балдар жаңы досторду тапкандыгына кандай гана кубанычта. Тур балам, садиктеги жаңы достор менен ойноп кел. Эми өлкө боюнча кандай натыйжаларга жетише аларыбызды элестетип көрүңүздөр. Жообуңузду чыдамсыздык менен күткөн балдарыбызга жаркын келечекти биргеликте кура алабыз.